Есть такое выражение, когда если вы даете образование мальчику, вы получаете образованного человека. Если вы даете образование девочке, вы получаете образованную семью. Ал билим алууну жогору баалаган феминист. IT технология менен эсепчи кесибин айкалыштыра билген адис. Жылдын мыкты ыктыярчысы. Спорт менен машыгып 4 тилде сүйлөгөн активист. Көмүскөдө калган көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, стереотиптерди талкалаган айым. 31 жаштагы Сия кесиби боюнча экономист. Ал Бишкектеги банктардын биринде программалык камсыздандырууну тестирлөө бөлүмүн жетектейт. Я работаю в сфере IT. Мен IT технология жаатында эмгектенем. Кайсы бир убакка чейин муну эркек кишилердин кесиби деп эсептешкен. Бирок чындыгында андай эмес. Мен курска окуганы барганымда тайпада жалгыз кыз болчумун. Бул мага окуп, сертификат алышыма эч кандай тоскоолдук жараткан жок. Окуу өтө кызыктуу болду. Менден көпчүлүгү сенин кесибиң экономист, технологияга байланышы жок деп сурашат. Сен кантип IT технология жаатында иштейсиң дешет. Бирок менин экономист кесибим менин ишимде чоң жардам берет. Мен банкта иштеген үчүн мобилдик тиркемелердин баары эсеп, баланс менен байланыштуу. Менин билишим акча каражаттары тууралуу кошулуп алынышын текшерүүгө жардам берет. Денежные средства. Она у нас такая очень активная. Ей 67 лет, но она фору даст с каждой молодой. Сүрөттөрдө рак оорусу менен күрөшүп жаткан аялдар. Алар курдашым аттуу топ түзүшүп, эко баштыкчаларды тигишет. Жардам бергени келген Сияпат Усенбекованын ыктыярчы болгонуна 3 жылдай болуп калды. Случилась трагедия, упал самолет, дача Су. Дача Сууда самолет кулап, бул трагедияда элдерге жардам берүү үчүн ыктыярчылар керек деген маалымат социалдык тармактарда пайда болду. Мен ал жерге барып, кийим, тамак аш, бут кийимдерди бөлүштүрүп, баштыкчаларга салыштырып, жеткире баштадым. Ошентип, мен ыктыярчы болдум. Эгерде сенин жашооң салыштырмалуу жакшы болсо, баланс болуш үчүн сен да башкаларга жардам беришиң керек. Дарить. То есть нужно тоже отдавать, помогать другим людям. Бүгүн курдашым тобуна дагы бир ыктыярчы топ кошулду. Алар ара төрүлгөн балдарга кийим токуп, төрөт үйүнө тапшырышат. Коомубуздун аярлуу катмарына кам көрө билген айымдар кылган ишине акы албайт. Тигилген баштыкчалардан түшкөн киреше өлкө боюнча онкология менен ооруган аялдардын дары дармегине жумшалат. Жаш келиндер көйлөрү диагноз коюлгандан кийин эмнегедир коркуп, чыдабай, кыйынчылыкка чыдап кетип атышат аялдарын. Анан балдары кичинекей, өзү же ата энесине бара албай, ата энеси в основном, карыган кишилер болуп калат. Анан негизи онкология абдан оор дарылоо. Финансовый жактан каражат көп кетет, моралдык жактан анан абдан көп көп учурда жардам керек болуп атат да, анан жалгыз калып атат да ошо аял кишичи. Негизи коомчулукта аял кишиге кайдыгердик мындай мамиле экен. Хотя көбүнчө биз мусулман болгондуктан Куранда да эле Кудай өзү аял кишини, энени абдан жогору укугун койгон, бирок ошондо дагы почему-то вот биздин коомдо аял кишиге мындай көп жардамы жок да. Сия англис, француз, немис тилинде эркин сүйлөйт. Учурда программалоо тилинде өздөштүрүп атат. Анын жумушу программисттер даярдаган программаны тестирлөөдөн өткөрүп, колдонуучуларга максималдуу түрдө ыңгайлаштырып берүү. Платежный терминал. Сейчас, на сегодняшний день, это обыденная вещь в нашей жизни. Төлөмдөрдү кабыл алчу терминалды кантип колдонуу керектигин азыр баары эле билет. 15 жыл мурун бул жаңы чыккан кезде иштөө алгоритми мындай болгон. Биринчи келип керектүү кызматты терип, анан акча төлөгөндө чек чыкчу. Элдер аны билишкен эмес. Келип кызматты тербей туруп эле акчаны төлөп коюшкан. Ошентип терминал жөн эле акчаны алып койгон. Себеби программисттер эл алгоритм кантип иштешин билбей тургандыгын эске алышкан эмес. Азыр
Мисалы, кызматты тербей туруп, акчаны терминалга салсаң, ал кабыл кылбайт. Менин ишим ушундай нерселерди тестирлөөдөн өткөрүп, алдын алуу. Денежные средства. Терминал взял эти деньги, положил в кармашек и все. Сия банк кызматкери болуп эмгектенгенине 10 жылдан ашты. Азырда ал банктын атын коргогону машыгып атат. И у нас каждый год всегда проходил... Банктар арасында жыл сайын футбол турнири өткөрүлчү. Ага жалаң балдар катышып, кыздар жөн гана колдоп турушкан. Быйыл кыздар үчүн да бир нерсе кылалы дешип, банктар арасында волейбол боюнча таймаш уюштурушту. По волейболу. Билимдүү кыз күчтүү улут деген ойду карманган Сия феминист. Ал кыздардын укугун коргогон акцияларга активдүү катышат. Анын гендердик теңчиликке багытталган демилгелерин өмүрлүк жолдошу колдоп келет. Для меня быть феминистом – это уважать... Феминист болуу мен үчүн бул адамдын жынысына, аял же эркектигине карабай сыйлоо. Мисалы, эгер кыз турмушка чыгып, өмүрүн бала багып, аны тарбиялаганы багыштаса, бул сонунда. Эгер кыз кесипкөй болуп, өмүрүн илимге багыштаса, бул да өтө сонун. Эгер эркек киши стилист, визажист же болбосо балетте бийчи болууну тандаса, бул да сонун. Айтайын дегеним, феминизм бул мен үчүн бирөөнүн тандоосун урматтоо. Феминизм бул каалаган кесипти тандап, өзүң каалагандай жашоону тандоо мүмкүнчүлүгү. Менин жолум болуп, жолдошум биздин кыргыз стереотиптерден алыс, жаңы нерселерге ачык. Ошого бул жалаң эркектин же бул аялдын гана иши деген ойду карманбайт. Мисалы, мен тамак жасасам, ал мөмө жемишти арчып туурап, идиш жууйт. Бардык иштерди ким эмнени жакшы жасаса, ишти ошо жасасын деген гана принциптер менен бөлүшөбүз. Мисалы, мен тамакты жакшы жасайм. Ал идишти жакшы У жууйт. кого лучше что получается. То есть вот только такой принцип. Я хорошо умею готовить, он очень хорошо умеет, допустим, мыть посуду. Биринчи турмушунан ажыраган Сияпат кыз келиндерге карата гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукту өз башынан өткөргөн. Мне было 22 года, я работала уже в банке, я знала 2 иностранных языка, вот, вышла замуж по любви, и я столкнулась с тем, что меня не воспринимали как личность, а больше, наверное, воспринимали как человека, который должен поменяться. Мен 22 жашта болчумун. Банкта иштеп, 2 чет тилин билчүмүн. Турмушка сүйүп чыккам. Бирок ал үй бүлөдө мени инсан катары эмес, менин кантип тамак жасап, үй иштерин жасаганыма карап гана баалап калышты. Толугу менен өзгөрүп, ошол үй бүлөнүн тартиби, шарты менен жашай турган адам катары кабыл алышты. Менин биринчи турмушумун аягы жакшы болгон жок. Жолдошум ойнош таап, биз ажыраштык. Буга чейин ал мага да кол көтөрдү. Апам мага эч кайсы адам сени намысыңа шек келтиргени укугу жок деп айтчу эле. Эгер бирөө кол көтөрүп урса, сен да жооп бергин деп тарбиялаган. Мен кичинемде айкидо менен машыкчумун. Айкидо мага жолдошума кол көтөргөндө чыдап олтурбай жооп бергенге жардам берди. Мен да урдум, бирок бул менин тандоом болгон. Мен башка кыздарды бирөөнү ургула дегенден алысмын. Анткени эркектер жооп кайтарсаң, андан да каттуу жаракат алып калышың мүмкүн. Өзүңө ишенген гана учурда жооп кайтарсаң болот. Менин бул кылганым албетте мурунку күйөөмө жаккан жок. Экөөбүз мушташа кеттик. Мен айкидо менен машыккан үчүн анын мушунан өзүм эле ала качып блок кое алдым. Ошол учурда кайненем чаппа деген кыйкырык менен келип, экөөбүздү ажырата баштады. Мен албетте аны мага болушуп атат деп ойлогом. Караса ал уулуна болушуп, аны коргоп атыптыр. Анан кайненем үчүн
уулу бирөөнү токмоктосо болот. Ал эми уулуна жооп кайтарса болбойт экенин көргөндөн кийин ал үй бүлөдө мындан ары жашабайм деп чечтим. О том, что она защищает меня. Но она защищала своего сына. И для меня это был как бы показатель того, что она поддерживает, допускает того, что ее сын может кого-то бить. А в ответ его, получается, никто не может трогать. И для меня это был финальной такой точкой невозврата, и я решила для себя приняла решение, что я дальше не буду жить в этом браке. Өткөн жылы 9 айдын ичинде аял менен жаш балдарга карата зордук зомбулук көрсөтүлгөн 5622 фактылар катталган. Мындай учурда кыз келиндер ата-энесинин жана жакындарынын колдоосуна өзгөчө муктаж. Это очень тяжелая. Эң жаманы зордук зомбулукка аялдар менен жаш балдар кабылат. Менин багыма турмушум болбой, ал үй бүлөдөн кеттим. Мне повезло. Үйдө мени тосуп алган апам бар эле. Апам мени күткөн, колдогон, жакшы Она көргөн. меня ждала, она меня поддерживала, она меня любила. 6 жыл мурун апасын жоготкон Сия берилген өмүрдүн ар бир мөөнөтүн баалай билет. Ал тилектеш корбулары менен балдар жана карылар үйүнө жардам көрсөтөт. Былтыр жылдын мыкты ыктыярчысы наамын алган. Чавалекей деген коомду ачканбыз. Ошо Чавалекейдин ичинде бир топ адам бар. Ар кайсы ошо детский домдорго барып, балдар менен убакыт өткөрүп, эң негизги биздин чоң вкладыбыз, бул биздин убакытыбыз, биздин өзүбүздүн мындай ичибизде болгон бүт мээримибиз. Жеткиликтүү карта, майып арабада отурган жарандар үчүн атайын мобилдик тиркеме. Аны иш жүзүнө ашыруу үчүн ыктыярчылар Бишкектеги бардык көчөлөрүндө байкоо жүргүзүп келишет. Биз мониторингти, мисалы бизде бир өзүбүздүн тобубуз бар, бир группа. Ал жерде дагы бир канча ушундай волонтерлор жана ловуз адамдар бар. Алар өзүнүн волонтер менен чыгып, бир өзүнө бөлүнгөн бир аймакты мониторинг кылышат дагы. Анан ал жерден болсо ошол картага киргизет. Мисалы биздин аймак бул микрорайондор аймагы болчу. 7-чи микрорайон аймакты кылдык. Биз мына Космопарк ушул тарапты бүтүрдүк. Биз көргөн 20 мекеменин ичинен 3 гана жерде талаптарга жооп берген пандустар орнотулуптур. Сия менен мен 2012 жылдан тартып таанышпыз. Мен да Бакай банкта менеджер болуп иштегем. Сия ар тараптуу инсан. Ал көптөгөн ыктыярдык иш-чараларга катышат. Ал адамдарга жардам бергенди жакшы көргөн адам. Жакшылык кылган позитивдүү адам. Анын жанында өзүмдү аябай ыңгайлуу сезем. Байкоо иштерин ыктыярчылар 3 айдан бери жүргүзүп атышат. Топтолгон маалымат 2 ГИС тиркемесине киргизилет. Сия өзүнүн кылган аракети менен коомчулукта теңдик жаратууга умтулат.